Саламатсыздарбы, сүйүктүү достор. Салкар Продакшн студиясы атын тилеги патриоттук тасмабызды сиздерге тартуулап аткан чагыбыз. Андыктан ар бир сериясын калтырбастан көрүп, аты тууралуу, ата мекен тууралуу, достук тууралуу жакшынакай комментарий калтырып, дал ушул студиябыздын атынан ушундай белектерге ээ болсоңуздар болот. Албетте каналга катталганды унутпаңыздар. Тасма сиздер үчүн баарыңыздарга көңүлдүү көрүү каалайбыз. Жакшы эле жедириптир, э? Он бешиңердин бир кишиге алыңар жетпедиби? Братан, ал бизден улуураак болчу. Тем более боксер окшойт ал. Батыр болуп кетти бүт баары. Өзү деле түшүнбөй калдык эмне болуп кеткенин. Турап деген ким? Досум болот. А сенчи? Канатбек болом. Сиз ким болосуз айта? Мен байкеси болом. Так, Канатбек уулу. Качан, каяктан, кандай башталганын мага башынан айтып бер. По порядку. Байке биз Панфилов паркында турганбыз. Анан достор менен чогуу салып отурганбыз, анан тигил келип девушкасы менен скамейка талаш баштады бизден. Биз айттык ага. Башка скамейкалар толтурагы, ошого барып отургула деп айтсак, бизге орунуп согуп баштады. Айла жоктон каршылык көргөздүк. Бычак кимде болчу? Кайсы бычак байке? Бычак бар турбайбы? Жок байке, бычак жок. Бычак алып чыккандан баштап баары башталган турбайбы? Жок байке, бычак жок, ал алды атат. Так. Абдукеримов саламатта кандай кылабыз? Макул, өзүңөр билесиңер. Ойлонуп тургула, азыр мен келем кайра. Ушул беле? Братан, ушул. Ясно. Эч кимге эч нерсе дебейсиңер. Бирөө бир нерсе сураса, өзү баштады деген. Макул, братан. Саймадан жаңы премиум тарифы. Секундасына 300 мегабитке чейинки интернет. 220 ашуун телевизиондук канал. Кинотеатрлар, Этномедиа, Премьер, Море ТВ, Старт, О кино. Айна болгону 1180 сомго. ТВ приставка акысыз. Эң сонун тариф.
Ассаламу алейкум. Алейкисалам. Өзүмдүн уулум келген турбайбы? Кел отур. Кылыч кармалып турбу? Ооба, кармалды. Сен анын жөнүндө камсанаба. Бат эле чыгарып алабыз аны. Кантип эле биз өзүбүздүн адамдарды талаага таштап коелу? Эмне кебиң бар? Силердин керегиңерге жарай турган бир иш бар. Бирок мага акча керек. Сөйлө. Болоттун бир тууган иниси менин балдарымды сабап коюптур. Алар азыр больницада. Бирөөсүнүн жагы сынган. Абалы оор. Милициядан ага карата заявление жазасыңарбы деп сурап атышат. Көрдүңбү? Кандай иштеш керек? Бул акчаңар жетпейт. Дагы кошосуңар. Адыл, бул жагын эми өзүң заявление жаздырып, өзүң бүтүргүн. Мыйзам эле дейт. Мыйзам кандай иштерин өзү көрсүн. Бул жана балдарыңа дары-дармегине. Макул болгонуңузга рахмат. Эч нерсе эмес. Офиске чакырсам келген жоксуз. Анан ошол жерди туура көрдүм. Эч нерсе эмес, баары жакшы. Чай, кофе? Кофе. Руксат, болсо баштай берели. Сиздин парламенттик шайлоого аттанганыңызга эмне түркү болду? Биздин шайлоого барганыбыздын негизги максаты жаштар менен биргеликте кыргыз жерине кызмат кылуу. Бүгүнкү күндө өзгөчө жаштардын мекенге болгон сүйүүсү, патриоттулук сезими жок болгондуктан жаштар көбүнчө чет жактарга мигрант болуп агылып чыгып кетип атат. Бул бизди коптондурбай койбойт чындыгында. Жана ошондой эле жакшы мыйзамдарды иштеп чыгып, жерибизге кызмат кылуу эң негизги максатыбыз. Сиздин программаңыздын башында коррупция менен күрөшөм деген сөзүңүз бар кантип? Коррупция менен күрөшүү чынын айтканда бул оңойго турбайт. Бул абдан көп убакытты талап кылат. Ошондой эле жакшы мыйзамдарды кабыл алыш керек. Кылмыш жазаларын оорлотуш керек. Мен бир эле мисал айтайын. Мисал үчүн шайлоо деп калдык. Шайлоо учурунда добуш саткан адам жана добуш сатып алган адам. Добуш сатып алган адам шайлоодон өткөндөн кийин сөзсүз түрдө коррупциялык схемаларды түзүп, шайлоодо кетирген акчаларын 2 эсе кылып чыгарып алат. Ал эми шайлоодо добушун саткан адам 5 жыл бою өзүнө наразы болуп, жашоосуна налат айтып, баягыдай эле көрүнүштөр бүгүнкү күнгө чейин эле уланып келет. Ошондуктан коррупциялык схемаларды түп тамыры менен жоготуш үчүн ар бир жаран өзүнөн башташ керек. Шайлоонун жыйынтыгына аябагандай наразы болгон окшойсуз. Браво. Ассаламу алейкум. Абдыкеримов саламат ким? Sizin
үстүңүздөн арыз жазылган. Билесиз да. Роодук арыз биз менен. Не жөнүндө? Өткөндөгү мушташ боюнча. Саламат, иди ко мне. Что случилось? Да все нормально. Да я тебя знаю. Что произошло? Жақсылай. Говори, говори. Да все нормально. Можно, да? Спокойно не ходишь ты. Горячий. Жақсылай. Можно, да? Да, конечно. рахмат. Саламатты кылыңыз. Салам алейкум. Кел отур. Иш биз ойлогондой оңунан чыкпай калды. Неге? Не oldu? Кылыч Тойгонбаевди жаңы суракка алып келердин астында аны кулап кетишти. Кандайча? Кимдер? Биз да өзү түшүнбөй калдык. Тамакка угушуптур. Менимче өзүнүн эле адамдары. Анан эмне болот? Кылыч Тойгонбаевдин башына тургандарды кармаш үчүн сенин жардамың керек. Бул сенин арызың. Мага кол салган киллердин көрсөткөн көргөзмөсү жетишпейби? Ал жетишсиз. Эгерде биз ошол боюнча кармай турган болсок буларды, булар кайра эле эртең боштондукка чыгып кетишет. Биздин жазып аткан ишибиздин баары текке кетет. Сен аны жакшы билесиң болот. Макул. Мен анда арыз жазып балдардан берип жиберем. Азыркы кыз ким? Чет элдик журналист. Көптөн бери интервью алам деп суранып жүргөн. Бүгүн ошого бир аз убакыт таап, суроолоруна жооп бердим. Азыр кечиресиң. Алло, болот. Да, Киба. Саламатты кармап кетишиптир. Качан? Жаңы эле Октябрьский роутудан чыгышты. Макул, түшүндүм. Киба, мени кел алып кетчи. Кечиресиң. Кийинчеректен мен өзүм байланышам. Жарайт. Кыялыңды орундаткан бирөө болсо, я. Айтсаң эле орундап калса. Ассаламу алейкум, байкелер. Менин атым Кутберди. Мен силердин кыялдарыңарды аткарганы даярмын. Аның чың болсо, мага 2, жок, 3 бөлмөлүү батир берчи. Анда деген мени Могол Кутстро компаниясынын башчысы кылып койчу. Байке, сиздин калыңыз. Эй, Тыргабай чакырма экөөнү. Обед кылып алды, объектти баштайлы. Элдин баары күтүп атат. Код курулуш компаниясы кыялыңызды орундатат. Кирсең паркет жалтырайт. Залга деген.
Саламатсызбы? Саламатсыздык. Мен Абдыкеримовдун бир тууган агасы болом. Эмне болуп тур? Келиңиз отуруңуз. Абдыкерим саламат. Байке, энеңиздин үстүнөн арыз түшкөн. Энеңиз өзүнүн кичүү балдар менен мушташкан. Бирөөсүнүн жагын талкалай чыгыптыр. Бала инвалид болуп калыптыр. Жабырлануучулар үстүнөн арыз жазышкан. Иш прокуратуранын көзөмөлүндө азыр. Макул. Да. Бул мыйзам боюнча кылалыбы же биздин сунуш боюнча ойлонуп көрөсүңбү? Эми просто эниң тияка кирип кетип, кыйналып калбасын деп атам. Анын үстүндө сенин дагы репутацияң эмне болот? Ойлончу. Не дейт? Бул дагы тигилердин кылган иши турбайбы? Киба. Сен жана сабалга баланын ата энесин тапчы. Хорошо, кеттик. Буке. Ой, такыр укпаган эме экен жанагы. О каяктан жүрүп аларга кошулуп алганын билбейм. Өткөндө сиз туура эле айтыптырсыз. Уже мен сизди уксам болмок экен да. Эртең шайлоо жокко чыгарылса, не кылып аласыңар? Мен ошону айтып Муке. Мен ошон такыр эчтекен уккан карыз келди экен жана Алик деген эмечи. Андан көрө тендирмени кубалай бериш керек болчу. Майда чыда болгон акчаны көп ишерди экен да. Балтабай. Күн кайсы жерден чыкса, ошол жердесиң, Муке, албетте дегенсиз, Муке. Мындай кылбайсыз, Муке сиз. Андан көрө сиз жеңемди ичтип алып, Дубайга барып эс алып келиңиз. Путевка алып койдум. 5 жыл стателден. Жеңем жок эле барасызбы? Анда тиги алтышкалардан кошуп берейин, Муке. Бир жакшынакай барып эс алып келиңиз, сопровождение кылып барып келсин. Калганын келгенде сүйлөшөбүз. Муке, келиңиз. Алып коюңуз. Ал. Муке. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Тураповдун палатасын айтып коя аласызбы? Турапов? 2 күн болуптур чыгып кеткенине. Анын историясын алсак болобу? Бизге маалыматка керек болот деле. Биз больнойлордун историясын бере албайбыз. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Турапов Адилет деген ушул жерде жашайбы? Сен кимсиң? Адилетте бир аз жумуштарым бар эле. Чакырып кое аласызбы? Эмне кыласың аны?
Дагы балекетти баштадыңарбы? Тажаттыңарбы? Баланын деги жанын коесуңарбы? Улам бирин келип. Адилет! Чыкса келиптир. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Майып болбой эле жакшы эле жүрөсүң го. Кандайча? Өткөндө мушташкан балага мен майып болуп калдым деп арыз жаздың беле? Ай, эч ким арыз жазган эмес. Сиздердин үстүңүздөрдөн биздин инибизге арыз түштү. Ал азыр камакта. Күнөө сенде да бар. Анткени сен бычак алып чыккансың. Ай, сен эмне жаныңа бычак алып жүрөсүңбү? Жок апай, алган эмес. Кечиресиз, биз өзүбүзчө сүйлөшүп алсак болобу Адилет экөөбүз? Ай, ушулардын эй. Тажаттыңар. Сүйлөшөлү. Адилет, келчи жигитче сүйлөшөлү. Биринчиден мушташты баштаганда сен. Бычакты алып чыкканда сен. Биздин инибиз болсо коргопту. Көбөлөр да бар. А сен кайра биздин инибиздин үстүнөн мен майып болуп калдым деп арыз жаздың. Бул жигиттиликке жатпайт. Сен бир адамдын тагдыры менен ойноп атасың. Эгерде сен бул иш ушул бойдон калсын десең, анда сен да камаласың. Биринчиден бычак алып чыкканың үчүн. А экинчиден майып болуп калдым деп жалган жала жапканың үчүн. Айкем жазган эмес. Мен заставили этишти. Ким? Адыл деген братан бар, ошол. Сүрөтү барбы? Бар. А бул сага ким болот? Дос балдарымдын байкелеринен болот. Адилет. Демек кеп мындай. Эгерде бул иш жакшыга чечилсин десең, анда тосмо арыз жаз. Болбосо сага да иш козголот. Талтаясың, Эки жакка гана талтаясың. Ага путевка сатып берип, Дубайга гана жөнөтөсүң, Мен чоң гана жумуштар боюнча эле жолуккам, Алик Согунут. Кантип эле сиздин баштан аттап өтүп кетейин. Алик Согунут, сиздин бул кур менен сабагарыңыз биз үчүн дары, Алик Согунут. Ушуну бат-бат дарылап тургузчу бизди. Бат-батпы, Алик Согунут, дарылап. Алик Согунут. Майдай жагабы, Мына сага майдай жакса. Мына сага майдай жакса. Мен сага акыркы жолу эскертем. Да бир талтайсаң, өзүңдүн көрүңдү өзүң каскын. Жол көзүмө көрүнбөй.
Турапов Адлет, Абдыкеримов Саламатка эч кандай добум жок. Мени Адыл деген байке кыйнап эле арыз жаздырган. Мен арызымды алам. Бул болсо өз колу менен жазган тосма арызы. Азаматтың киба. Биз мындай кылалы. Колдон келишинче эртерээк тергөөчүгө алып барып берип Саламатты бошотуп алалы. Мен бул ишти өзүм аягына чыгарам. Рахмат сага. Неге рахмат айтасың? Саламат менин делиним да. Алло, укам кандайсың? Алло. Бу мен айткан сунушка ойлондуңбу? Иниң сыз жерде олтуруп үшүдү кобайкыш. Байкеси биз айткан сунушка макул болсо, биз инисине кантип жардам бербейди? Мен сиз айткан сунуш боюнча ойлонуп көрдүм. Иним акыйкат үчүн сыз жерде отурса, мен макулмун. Бардыгы сиз айткандай мыйзам челеминде болсун. Сагын Эргешович. Адыл тасмап келчи. Өзүңүздү кармаңыз, баары жакшы болот. Азыр эң башкысы сиздин ден соолугуңуз. 7 апрель күндү такыр уnuта албайм.